Баткен шаарындагы Эргеш Калыков атындагы көчөдө адамдар жөө жүрүү үчүн жол салынууда. Бул көчөдө 750 бала билим алган орто мектеп жайгашкан. Окуучулар мектепке барышы үчүн автоунаалар каттаган жол менен басууга туура келет. Балдарынын коопсуздугунан чочулаган ата-энелер тротуар куруу зарылдыгын айтып келген. Балдара машина өтүп, балдарга ушул мүмкүнчүлүк жок болуп калды. Депсеп дебелеп кетет да. Ошого бизге тротуар керек да, негизи. Şu тротуар kurulgan жақсы болды. Долбоордо бул эки тараптуу болот. Билесиздер, Баткен шаарынын көчөлөрү бир катар көчөлөрүндө бизде көчөлөрдү тазалап аяндай кеңейтүү иштери жүрүп атпайбы? Ошонун бир эмеси ушу как раз биз турган көчөдө да иштер жүрүш керек. Эгер ошол элдер убагында бузуп өзүнүн мыйзамдуу чегине киргенде балким экинчи тарабында эле тротуар иштери болот эле, бирок аны ойлойм кийинки жылга ишке ашырабыз деген үнөбүз бар. Ал эми шаардын Булак башы аймагында узундугу 1 километр 200 метр болгон тротуар жана суу катноолору курулуп пайдаланууга берилди. Жол үчүн жалпы 5 миллион 600 миң сом жумшалган. Анын 3 миллион сому түрткү берүүчү гранттан каржыланса, калган сумма жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Мындан сырткары Разаков, Абдрахманов көчөлөрү асфальтталып, ошондой эле жөө адамдар үчүн тротуар курулуп, бүгүнкү күндө пайдаланууга берилген. Жол боюндагы мыйзамсыз курулуштары сүрдүрүлүп, ордуна жөө адамдар үчүн жол куруу иштери Сейдалиев көчөсүндө да жүргүзүлгөн. Арыкка түшүп кетет элек, только ката жолдо гана жүрүп калганбыз. Мына тротуарды ойлогон эмес элек, мында тротуар болот деп. Мына тротуар болуп калып, сүйүнүп калып, биздин шаарга окшош болуп калдык. Биз баарыбыз эле бир эле мен аксакалымыз баардыгы эле ыраазы. Акыркы мебебиз бул Steam грант боюнча айта турган болсок, Баткен шаарынын бул да негизги көчөлөрүнүн бири, аэропорт зонасында Самат Сыдыков атындагы көчө 2 километрге жакын аралыкта жолдун бир күнчыгыш тарабына тротуар орнотулуп, бүгүнкү күндө тротуар баяндай жаткыруу иштери баары бүттү. Агын сууноолорунда акыркы эмесине келген. Баткен шаарында 2024 жылга 4 көчөнү асфальттоо, 6 көчөгө тротуар куруу пландалган. 2 көчө асфальтталып бүтсө, дагы 2 көчөдө асфальттоого чейинки жумуштар жүрүп жатат. Миңгүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.